Кыргыз улуттук университетинде коопсуздук үчүн турникет орнотуу демилгеси окутуучуларды да студенттерди да эки жаатка бөлдү. Мындай сунуш билим берүү министрлигинен келип түшкөн соң окуу жайдын жетекчилиги электрондук карточка үчүн студенттерден 200 сомдон чогулта башташкан. Буга каршы болгон 1000ден ашуун студент кол чогултуп активисттерге кайрылышкан. Ал кезде акчаны балдардан именно азыркы моментте жыйнагыла деген сөз айтылган эмес. Баарын түшсүн көрөлү, канча бала сүрөткө түшөт, ошого жараша жыйнап жатат. Орто жерден ушу фирманын балдары акчасын жыйнатышыптыр. Мен кийин угуп калдым, алар кетип калгандан кийин. Анан балдарга айттым, кураторлорго айттым, ал жоголуп кетсе эмне кыласыңар акча? Ал келеби, келбейби, бөлөк фирмага кетеби, маселе толук чечиле элек дегендей мындай деп. Себеби тиги совещаниеден көп декандар каршы болушту. Фирма менен талаш маселелерди такташпай туруп, балдардан каражат чогултуп беришкени улуттук университеттин көпчүлүк окутуучуларынын нааразылыгын жараткан. Маселе коомчулукта катуу талкууга алынып баштаганда министрлик студенттерден акча чогултулбасын деген буйрук чыгарган. Бирок 200 сомдон акча берген студенттердин каражаты кайтарылып берилген эмес. Мындай көрүнүш башка окуу жайларда да бар. Эң кызыгы, чогултулган сумма да бирдей эмес. Медициналык академияда 375 сомдон, ал эми президенттин алдындагы башкаруу академиясында 250 сомдон алып жатканы маалым болду. Бирок муну окуу жайдын жетекчилиги четке кагууда. Нет, это неправда. Бул калп. Бир да кызматкер, бир да бөлүм каражат чогултуу менен алектенген жок. Сатып алуулардын планы түзүлгөн, бирок турникет орнотуу планга киргизилген эмес. Себеби каражатыбыз чектелүү. Бюджеттен бул үчүн каражат каралган эмес. Учурда бюджеттен сырткара каражат табууга аракеттенип жатабыз. Эң кызыгы, буга чейин университеттин өзүн тааныштырбаган кызматкери каражат чогултулуп жатканын камерадан сырткары айтып жаткан. У нас договор с фирмой, они заключают договор, они готовят студентам карточки, государство должно обеспечить. Какое государство? Сегодня все учебные заведения работают за деньги, правильно? Со студентами. Ну, значит, надо об этом думать. 200 сомов там это же не такие большие деньги. Андан тышкары документалдык да тастыктамалар бар. Ошондой эле студенттер өздөрү деле каражат чогултуп бергенин моюнга алышкан. 250 сомдон бердик, ар бирибиз договор түздүк. Кудайым буйрса жакында турникет коюшат го деп күтүп атабыз. Биздин академияга биз өзүбүз акча чогулттук, мыйзамдуу түрдө эле бизге договор подписали, анан договорубуз азыр өзүбүздө бар. Ошол пропускты алган учурда ошо договор менен алабыз. Они сказали, что безопасность. Экстремизмге каршы коопсуздук үчүн турникет орнотобуз деп жатышат. Бирок келишимге ири сумма акча төлөгөн студенттерде эмне себептен биз контрактка да, буга да төлөшүбүз керек деген суроо жаралды. Кыскасы бизде бул боюнча эки башка пикирлер орун алды. Старшекурсники, они уже заканчивают. Жогорку курстагыларга да бул идея жаккан жок. Себеби бул карточкалар 5 жылга берилет экен. Бүтүрүүчүлөргө ал карточканын эмне кереги бар? Алар быйыл окуу жайды аяктап кетишет да. Алсак, Кыргыз улуттук университетинде 23 000ден ашуун студент билим алат. Ар бир студенттен 200 сомдон чогултканда эле дээрлик 5 миллион сом болот экен. Ал эми турникет андан алдаганча арзан дешет активисттер. Мындан улам бул кимдир бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы үчүн ойлонуп табылган болушу мүмкүн деп күмөн санап жатышат. КНУ чечтик, КНУда акча чогултпай калышты. Бирок КНУда жана чогулткан акчаны кайрап берүү максаты акча эмеси бар, баягы маселеси бар. АУПКР менен КГМАнын студенттери эмнеге чейин жалоба айтып атышат, мага Facebook баракчаларга, почтама жазып атышат. Бизде эмгиче акча чогултуп атышат. Кээ бирөө чогултпайсың деп, кээ бирөө баягы тетрагитация кылгандарды баягы отчисление кылабыз деп коркутуп атышыптыр да. Ринат Самудинов бул маселе боюнча бүгүн Билим берүү министрлигине кайрылды. Бул мекеме буга чейин окуу жайлар турникетти өз эсебинен орнотууга тийиш деп айткан эле. Бирок Билим берүү министрлигинин адистери азырынча НТС телеканалынын суроолоруна жооп берүүдөн карманышууда. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.